Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Экономикалык юридикалык бөлүмү, тарбиялык саат, куратор Токтосунова Чүрөк, группа УТК 0119, салык 218. Сабактын темасы балдар биздин келечегибиз. Сабактын максаты балдарды коргоо жөнүндө маалымат алабыз, өздөрүнүн коомдогу жана үй бүлөдөгү ордун сезип, ишенимдүү жашоого, келечектеги кадамдарына умтулууга үйрөнө алабыз. Бардык адамдар жашоого укуктуу, сөзсүз түрдө кичинекей бала дагы. Мына ошондуктан 1989 жылы 20 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун өзгөчө документи кабыл алынган. Балдардын укуктарын коргоо конвенциясы. Конвенция бул эл аралык келишим. Ар бир өлкө балдардын укугун коргоону көзөмөлгө алат. Эл аралык балдарды коргоо күнү жыл сайын жай айынын эң биринчи күнүндө белгиленет. Тагыраак айтканда 1-июнь күнү. Бул майрам 1949 жылы ноябрь айында Франция өлкөсүнүн борбору Париж шаарында эл аралык демократиялык аялдар федерациясынын конгрессинин чечими аркылуу уюшулган. Эң биринчи жолу бул майрам 1950 жылы өткөрүлгөн. Бала бакыт баарыбызды кубанткан, ата тегин кылымдарга уланткан, аттап кенен ийгиликтин башатын, ак дилинен теңир берсин батасын. Өзүңөр билгендей, 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Президентибиз 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деген жарлыкка кол койду. Балдар биздин келечегибиз. Азыркы кырдаалда балдарга ата-энелердин колдоосу өтө зарыл. Дистанттык окутууда балдарга ата-энелер тарабынан колдоолор керек. Ата-энелер ар тараптан балдардын окуусуна шарттарды түзүп, бирге окуусу жана бирге убакытты көбүрөөк өткөрүүлөрү бала үчүн абдан пайдалуу. Тапшырма: балдарды коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын кандай мыйзамдарын билесиңер? Балдар, бардыгыңарды 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктаймын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.